Устаз дейт, переходный возраст, өткөл курак. Возрастка балдар жеткенде ата-энелери кыйналышат, тил алышпайт, укпайт такыр. Көчөнү жана досторду биринчи орунга коюшат. Көбүнчө шаарда жашагандар паспорт алса болду, бошмун деп, азыткы достору биринчи орунда акча табуу жиндиси болуп калышат насаатыңыз. Биринчиден ушул өткөл курак барбы жокпу мында психологдордо ошолордун жаатында талаш тартыш бар медиктерде. Өткөл курак, медиктер өзү талашат. Бар дегендер, жок дегендер бар. Анан кээ бирлер бар деп биротол ошону шылтоо кылгандар бар. Ата-энесичи кызын бошотуп коет. Жүрө берсин. Неге? Өткөл куракта деп. Өткөл курак шылтоо болбош керек арамга барууга. Өткөл курак арамга барууга шылтоо болбош керек. Мейли ал өткөл курак экен, бирок анчалык бош койбош керек. Ошол убакта насаат эмне кылыш керек? Ата-эне болуп көрбөгөндөй балдарына жакын дос болуш керек. Кызга энеси, эркек балага атасы. Ишеничтүү досу болуп мамиле, ишеним көпүрөсүн курса, ал башкаларга ээрчип кетпейт. Акчага кызыгып атабы? Ошону адал жол менен жоопкерчилик жүктөлө тургандай, адал жол менен таба тургандай бир ишке алып кирип койсун. Ошондо ал ишке байланып калат. Илгери ата бабалар ошон үчүн эрте үйлөгөн. Эрте үйлөгөндө жаманчылыгы чыкпай эле жакшылыкка бурулуп кетип калат да. Түшүнүктүбү? Бирок акыл эс жагынан да жетиш керек. Азыркылар эрте үйлөп койгондон да коркосун. Акыл эс жагынан да жетилиш керек ал ошон менен биргеликте. Жоопкерчиликке жетиш керек. Даяр тап болуп келип калса, катын алыш оңой экен деп анан кетире бериши мүмкүн да.